Саламатсыздар, урматтуу билим берүү жаатындагы жетекчилер. Мага мындай кайрылуулар келип атат. Жакында эле жанакы Пакистан боюнча студенттер боюнча ызы чуу болду. Жалпы медициналык жаатта окуган чет өлкөлүк студенттер, биякта окуган студенттер, алардын дипломдору бияктан окуп аяктайбыз дейт. Чоң каражат төлөйбүз дейт. Бирок сыртка чыкканда бир PQR системасы бар экен, туурабы? Ошону сиздер билесиздер. Ошол боюнча биздин дипломдорду Кыргызстандан алган медицина жактагы дипломдорду PQR системасында орустардыкын, анан казактардыкын тааныйт экен дүйнө жүзүндө. Кыргызстандыкы ошол системага биз кирбегендиктен тааныбайт дейт. Ошо миңдеген чет өлкөлүк жарандарды бияктан окутат экенбиз, каражаттарды алат экенбиз. Бирок сырттан таанылбаган, бул жөн эле Кыргызстан үчүн бизнес болуп калды деген комментарийлер, ошондой ой пикирлер ушу өткөн окуяларга тиешелүү кылып айткан жокмун. Бүгүн айтып атам да, сиздер келип калганыңызда. Ушуга бир эске алып, анан мага ушул боюнча жообуңуздарды, пландарыңыздарды айтып коесуздарбы? Рахмат. Жоопту берели. Эми азыр процедурага жооп бербейсиз, кийин мага жазуу түрүндө. Макулбу? Рахмат.